бир нерсени карап эле отура берсең сооп алат экенсиң да. Биринчиси баягы илк Куран китебин билбесең деле тазаланып отуруп эми Алла Тааланын сөзү да карап отуруп берсең сооп келе берет деп айтылат да. Экинчиси ошо ажыга барганда көрдүң да Кабаны. Ошону карап отурсаң сооп келет дейт. Анан мындай Чубак ажы сыяктуу алымдардын сөздөрүн угуп жүзүн карап отурсаң, абында абдан бир сооп иштейт да. Адамдын жүзүндө бир мейир бар да. Анан ата менен апанын жүзү дейт. Мен бирдекени байкайм, мына силер деле бойдок болгонсуңар, баягы өспүрүм мезгилде бирөөнү жакшы көрүп калсаң, бүгүн сулуу көрүнөт, эртеге карасаң кемчиликтерин көрө бересиң да. Бирок апанын жүзү күндөн күнгө сулуу болуп көрүнө берет. Канча карасаң деле тойбойсуң. Атанын жүзү деле ошол да. Ошон үчүн алардан бир өзгөчө касиеттерин көрсөтө турган пардан Алла Таала ачып койгон. Ошон үчүн ата бабалардын батасына арзызак экен деп дайыма тилек кылабыз.